Ассаламу алейкум, туғандар қанайсыздар. Талас обласын Манас район Покровканың тұрғындары. Туғандар, Покровкада 10 сотик жер сатыққа шығып атат. Бұл даяр фундаментімен бұл жер. Шында Рашид Айдаров менен түшіп келесіздер бұл жаққа. Покровканың шында болото жақ болып аткен етеги. Бұл арендер Беле екен сарайы бұл жақта. Барыңыздар, білсеңіздер керек. Анан қожайында түшүндүрүп берсин бұл жақты. Ассаламу алейкум, кандайсың? Уалейкум ассалам. Жамаат ушул участок сатылат. 10 соток жер менен фундамент. Фундамент эски фундамент, подвал болчу. Мурун подвал. 20 метр, высотасы 2 метр болуп калат. Сарай кылам дегендер, подвал кылам дегендер болсо, даяр экен да? Даяр, ооба. Асты казылган дагы. Казылган. Ичинен үстүнө салып. Эми бул жерде кайерден кайерге чейин фундаменттен көрсөтүп койсоң? Фундаменттен алдыга кетет. Капталы, 2 капталы 5 метрден. Территориясы өзүнүкү. Бул 2 капталы бери жак 5 метрден биягы. 5 метрден аркасы бүт алдыга кетет. Аркасы да 5 метр болуп калат. Кызыл китеби менен. Оформление сразу алганга. Бүт проблема жок ал жагынан, да? Сразу кызыл китеп өзүм атымда. Ориентир алып, мындай малга десе суу бул жактан көрсөңүз болот. Суу жак сууга кенен. Негизи жайы суу кетет. Малга кенен жерген өзү. Малга кенен чыгарып берсеңиз мына малдар деле бу жерде мына жүрөт. Коргонлукта чыгарып жергенде саз эски военкомат. Я, эски военкомат дейт ушул жер турбай көрсө, Ушуга бетине жерде. Мына территориясы ушак бетке 5 метр. Анан келип алам дегендер, малга элем, сарайга элем дегендерге мынакей жерде мындай жер бар, саз. Ушул жак малга мына кышы жайы жерден. Бул ошону арыкка чейин болуп калабы сенин территорияң? Бул жакка чейин кетсе мынакей жерден каздым фундамент. Мына ориентир ала турган болсо эски фундамент, эски военкомат жак беттин жол бар, саз менен. Алам дегендерге байланыш номерин айтып коеюн. 706 03 10 71. Баасычы? Баасы 700 000 деп атабыз. 700 000 сомго. Алам дегендер болсо, кем бар сүйлөшөм дегендерге малга дагы бартер кылабыз. Бунун варианттары бар. Малга дагы бартер кылабыз. Чалып байланышса болот, келип любой момент алып келип көрсөтүп, кайсы жерден кызыл китеби менен азыр кышы жайы ушундай суу бар бул жерде. Сууга түшүнүп. Таза суу болгондо. Таза суу, булактын суусу да, үйгө мал салга деп суу проблема жок. Кенен малды чыгарып жерсең, пекер суу. Малга жайытка чыгарып жердин мал менен жерден бүт кирип кетет, бияка кетет деген тема жок. Мына фундаментти да көрсөтүп коеюн сиздерге. Мурунку прошный сапаттуу куюлган фундаменттер да булар. Сайыстын убагында. Муну буза албайсың го дейм дачы. Ушундай да. Мына карчы, адамдай бийигинен подвал кылып жасап койсоңор болот экен да, негизи погреб кылып. Үстүнө подвалга. Ооба. Үстүнө там кылам десе. Там кылып алса да. Сарайга деле. Чоң подвал болот атпайбы? Ошону туугандар байланыш кыла, экранда номерди жазып койдум ошого. Толук маалымат алсаңыздар да болот ошодон.